23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү. Эл улуу ата мекендик согуштун баатырларынан баштап, Ооган согушунда аскердик милдетин аткаргандар менен башка аймактык кагышуулардан согушкан мекендин коргоочуларынын эрдигин жана даңкын муундан муунга өткөзүп, сактап, ыйык тутуп эскерип келет. Биринчи дүйнөлүк согуш. 1918 жылдын февраль айында герман аскерлери бардык фронт боюнча чабуулга өтүшкөн. 21 февралда жаңы түзүлгөн Советтер Республикасынын эл комиссарларынын совети «Социалистик ата мекен коркунучта» деген уран менен элге жардам сурап кайрылган. Биринчи жолу мекенди коргоо ыйык милдет катары жарыяланган. Бул чакырыкка жөнөкөй адамдар кошулуп, 10 миңдеген ыктыярдуулар, жумушчу дыйкан Кызыл армиясына жазылышкан. Кайрадан түзүлгөн бөлүктөр душмандын астын тосуп чыгып, кечээки жумушчулар, дыйкандар, интеллигенция душманга каршы турган. Кызыл армиянын биринчи отряддарынын жоокерлеринин ошол кездеги эрдигин урматына жыл сайын 23 февралда бардык советтик мейкиндикте, анын ичинде биздин республикада советтик армиянын жана аскер деңиз флотунун күнү деп майрамдалып келген. Бул күн эч качан жалаң гана аскер адамдарынын кесиптик майрамы деп майрамдалган эмес. Майрамды дайыма бүткүл совет эли, улуу жана күчтүү Советтер Союзу майрамдап келген. Советтер Союзунун тарашы менен 23 февраль майрамы белгиленбей калган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2003 жылдын 20 январдагы 17 токтомуна ылайык 23 февраль жалпы элдик майрам болуп калды. Ошондон бери бул күн мекенди коргоочулардын күнү деп белгиленип келе жатат. Мекенди коргоочунун күнү элге кеңири жайылган жана тарыхый каада салттардын баалуусу, урматтуусу болуп калган. Өлкө татаал убакытта мекенди коргоо жүгүн мойнуна алгандарды урматтайт. Бул күнү белектер менен жылуу сөздөр коомубуздун жигиттерине, эр азаматтарына арналат. Эгер кимде ким өзүн согуштук ишке арнаса, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн өмүрүн аябаса, бул майрам ал үчүн 2 эсе кымбат турат. 23 февралда эл салт боюнча мекенди коргоочулардын эрдигине башын ийип, чоң урмат менен эскерүү жасайт.